Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала туткан орозолорубузду, кылган кайрымдуулук, ооз ачарлыктарыбызды, окуган намаздарыбызды, таравийлерибиздин баарынын кабыл кылсын. Мынакей мына башталып эле уже Рамазандын жарымына жетип калдык. Өтө тез өтүп кетет туугандар. Ошондуктан ар бир саатты, ар бир минутаны текке кетирбей, мүмкүн болушунча жакшылык иштерди көбүрөөк кылып, көбүрөөк намаз, Кур'ан, дуа, зикирлерге убакыт бөлүп, Алла Тааланын ыраазычылыгын, бейишин көбүрөөк сурап, Алла Тааланын наразычылыгынан, дозогунан көбүрөөк пана тилейли. Бүгүнкү сабагыбыз өткөндө айттык эле, Муса пайгамбар жараткан Алла Таала Бани Исраилди суудан кандай куткарып, ал эми Фираундун аскерлери менен бардыгын чөктүрүп, жок кылып, кийин Муса пайгамбардын коому Бани Исраил алар айтышты эле Муса алейхиссаламга, мынакей бул жерден өтүп барып дагы бир коом бир сыйынып аткан экен бир сөлөкөткө, бизге да ушундай бир кудай кылып берсең деп, надан коом экенсиңер деп жооп берген эле. Буга кошумча бир окуя, бул хадис Абу Дауд шарифте келет экен. Муса пайгамбар Бани Исраилди түнү алып чыкканда 600 миңдей, Фираундар 1.600.000 эмес беле. Жолдон келатып, бир жолдон адашкан экен да. Жолдон адашканда, анан ошо жол сураганда риваятта келет экен, ошол жерде Бани Исраилдер айткан экен, бул жерде Юсуп пайгамбардын сөөгү бар. Буну алып кетмейинче болбойт, себеп дегенде уадалашкан. Ошол Египеттен, Мисирден Шам мамлекетке кетип аткан ушу жолдо экен да. Буну алып кетишибиз керек депчи. Ушуга өзү риваят мындай экен. Абу Муса Аш'ари радыйаллаху анху риваят бар. Бани Исраил өзү менен бирге Юсуп пайгамбардын денесин көтөрүп алып баратканда, ушул риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү бир араби чөлдө жашаган бир кишиге келип, аны ал сыйлап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен да, сал хажатак, кажетиңи сура, эмне кылып берейин десе, ал эми баягы тоодо жашаган киши да, айылда жашаган. Айткан экен, бир төө берсеңиз төөнү минейин. Анан кийин бир эчки берсеңиз мен үй бүлөм аны саасын депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сен Бани Исраилдин бир кемпиринчелик дагы болгон жоксуң депчи. Анан көрүп ошончолук болбойсуңбу деп. Ал кемпир эмне болгон экен десе, ошо Муса алейхиссаламга Бани Исраил айтканда, бул жерден Алла Тааланын тарабынан убада алынган, качан Мисирден кете турган болсоңор Шам мамлекетке, анда Юсуп пайгамбардын денесин ала кеткиле деп убада болгон экен да. Эми ошо Юсуп пайгамбардын денеси кайерге көмүлгөн дегенде элдерден сураштырса, бир кемпир билет экен да анычы. Анан ал кемпирди тааптыр. Көрсөтүп кой, кайерде деп Муса пайгамбар айтса, менин шартым бар дептир. Жөндөн жөн эле мен аны көрсөтүп кое бербейм деп. Эмне десе, мен сиз менен чогуу бейиште бирге болгум келет дептир. Акуну маака фил жанна. Бейиште бирге болгум келет. Ушундай макул десең, ушу шартым аткарсаң, анан Юсуп пайгамбардын денесин көрсөтөйүн кайерде экен деп. Макул деп Алла Тааланын тарабынан өкүм келиптир. Макул деп бере берчи депчи. Анан барып көрсөтүптүр, бир деңиздин боюнда экен. Мына жерде казгыла дептир, сууну бул жака туруп. Ошол жерден анан Юсуп пайгамбардын денесин алып, булар ошо денесин алган замат күндүзгүдөй болуп, жапжарык болуп калыптыр, түндөсү. Жолдон адашып кетишкен да. Анан барып, баягы дарыяга чейин барышкан экен да. Демек ошо Юсуп пайгамбардын денесин да көтөрө кетишкен экен. Эми бул жердеги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тиги кыштактан келген кишиге айтып, сен ошол кемпирчелик дагы болбодуңбу? Ал сураганда бир төөнү эчкини сураган жок. Не дейт? Бейиште бирге болгондо сурайдым. Ошончолук да болбодуңбу депчи. Кандай болбосун, булар
кыскасы суудан наркы өтөт. Өзү Кулзум деген чоң деңиз, нар өткөндөн кийин Шам мамлекет. Алла Таала уада бергенди. Кандай деп уада берди? Мынакей биз Бани Исраилди куткарып, Бани Исраилди мурас кылып койду. Фираундун бая бардык Мисир мамлекетине дагы, ошол эле кезде эми Шам мамлекетин дагы Алла Таала Бани Исраилдин колуна бермекчи болду да. Себеп дегенде өзү Бани Исраилдин мекени Шам мамлекет болчу да. Бул Юсуп пайгамбардын доорунда Мисирге келип калган эле да, Мисирге келип калган. Ошон үчүн эми өздөрүнүн ошо жайын Амалика деген коом, Ад коомдон ошо кандай бир бутактар болот экен, алар басып алып Байтул Мукаддас ошолордун колунда болчу, Шам мамлекет. Эми Алла Субханаху ва Таала буларга Мисирди дагы берип, Шамды дагы берейин деп, булар менен эми өзүңөрдүн мекениңерди колуңарга алгыла деп жихадты фарыз кылат буларга. Жихадты фарыз кылганда ушул жерде булардын Бани Исраилдин тоң моюндугу кылыктары чыгып, бул жерде анан Тих деген бир өрөөн бар. Ошол жерде Тих деген өрөөндө 40 жыл калып кетет да булар. Мына ушул окуяга азыр Кудайым буйрса айтып беребиз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ид кала Муса лиқаумихи я қауми уذкуру ниъматаллахи алейкум ид жа'ала фикум анбия'a ва жа'алакум мулука ва атакум ма лам ю'ти ахадан минал аламин. Булар судан өттү. Эми Алла Субхана ва Таала канча деген жылдар Фираундун зулумдугунан андан коркуп, канча деген адамдарды өлтүрдү. Көзү менен көрсөттү, булардын бардыгын жок кылды. Алла жардамга келе турган болсо, Фираунга окшогон залымдарды, Фираунга окшогон андай тоң моюндарды аскерлери менен кандай чөктүрүп жок кылганын кудурети менен көрсөттү. Эми буларга эми Муса пайгамбарга Алла Субханаху ва Таала айтып атат, коомуңа айт, барып туруп мынал эми жихад кылсын, өзүнүн ошол жериңерди, мекениңерди кайра алгыла, колуңарда берет. Алла Таала силердин акыңарга жазып берген, пайдаңарга жазып берген. Жеңиш силердики десе, булар ошол жерде ойлонгондо ушун окуясын айтып атат. Биринчиден Муса алейхиссалам өзүнүн коомуна Алланын неаматтарын эскертти. Не деди? Ой коомум, силер Алла Тааланын силерге берген неаматтарын эстегиле. Анткени силерден пайгамбарларды чыгарды деди. Биринчи неамат руханий неамат, манави неамат. Бул Алла Таалан Бани Исраилден пайгамбарларды чыгарды. Муса алейхиссаламдан Иса пайгамбарга чейинки, Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинде 1000 пайгамбар келет дейт мына. Келиптир. 1000 пайгамбар бул деген кандай деген бул? Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинки имам хадис Ибн Аби Хатимдин риваятында Амаштан айтылат, мынакей Бани Исраилдин акыркы доорунда Муса пайгамбардан Иса пайгамбарга чейинки бир ошол доордо 1000 пайгамбар келди дейт да. Бул биринчиси. Экинчи неаматы ва фикум анбия. Бул биринчи ва жа'алакум мулукан. Силерди бадыша кылып койду. Кылып койду. Силер мына ошол жерге бадыша алар эч нерсеси жок эле, бардык бактарынын, булактарынын, сыйлуу турак жайларынын, жеринин бардык байлык бийликтерине Муса менен Бани Исраил болду да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, силерге эч кимге берилбеген ааламда ушунчалык Алла Таалам даража берип койду мына. Демек бул өз учурунда Бани Исраил бүткүл дүйнөгө эң абзел болчу, артык эле ушул даража берилген эле. Атак бардык адамзатка салыштырганда Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү артык. Эми эмне деди? Я кауми, удхулул ардал муқаддаса аллати катабаллаху лакум ва ла тартадду ала адбарикум фатанқалибу хасирин. Коомум дейт Муса пайгамбар айтып атат. Силер ыйык жерге киргиле дейт. Бул ыйык жер Шам мамлекети. Ыйык жерге киргиле. Ал жерди аллати катабаллаху лакум, силердин пайдаңарга Алла Таала жазып койгон. Ал силер үчүн Алла Таала о согуш жихад боло электен мурда эле жеңиш силердики деп Алла айтып койду уадасын. Алла Субхана ва Таала уада берип атат. Анан эмне деп атат? Ва ла тартадду ала адбарикум. Силер аркаңарга кайтып кетпегиле Мисирге. Не болосуңар? Фатанқалибу хасирин, зыян тартуучуларга айланып каласыңар дейт.
зыян тартып каласыңар кайтпагыла деп. Қалу, алар айтышты: я Муса, ей Муса, инна фиха қауман жаббарин. Бұл жерде, Шам мамлекетінде қуаттуу, чоң адамдар бар екен, қауым бар екен бұл жерде. Біз алар менен ва инна лан надхулаха хатта яхруджу минха. Біз эч качан ал Шам мамлекетке кирбейбиз ага. Алар чыкмайынча біз кирбейбиз. Фа яхруджу минха фа инна дахилун. Эгер алар чыгып кетсе, анда макул, анда киребиз dedi. Bular. Qala rajulan min alladina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Iki kişi Allah Taala'dan korkan. Oşolordun arasından Allah Taala alarga İslamdın, imandın, batırlıktın, nematın bergen iki kişi. Oşonca kavimden eko çıktı da. Musa peygamber, Harun peygamber bul eko. Andan başka da eko çıktı. Al iki kişi rajulan minelledine yakhafun dep aytayotgany, al iki kişi kim dese, birisi Yuşa aleyhisselam, boloçok peygamber. İkincisi Kalib ibni Yuqna dep aytıladi eken. Bul eko. Muna uşul eko Allah Taala alarga özgöçö bir sıfatlardı bergen ele, bular da aytıştı. Ay Bani İsrail, eşigine çeyin girgileçi, eşigine çeyinle. O tiyakta soğuşpa ele, eşigine çeyinle jakındagıla. Ne olasыңар? Fa idza dakhaltumuhu, eşikele girseňer, fa innakum galibun, sen üstümde olasыңар. Oşugo ele Allah Taala jеңişti vada kılıp atat. Tiyak habar var ele de. Wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah'a tevekkül kılgıla, eger sizler mu'min bolsaňar. Qalu, alar aytıştı: ya Musa, ey Musa dedi. İnna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Biz eç kaçan girmeybiz dep ayttık go saňa. Kaçanга çeyin alar bola turgan bolsa, aldarga biz girmeybiz alga. Bani İsrail aytıp atat, barbaybiz dep. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Özüň Robbuň ekoňar bara bergile dagı, soğuşa bergile. Biz uşul jerde otura berebiz dedi da. Munaki Bani İsrail'in aytkany. Qala rabbi, uşunda anan keyin Musa peygamber Allah Taalaga aytdı: o Rabbim, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Men hiç kimge emesmin. Özüme gana, jana bir tuganyma Harunga gana emin. Fafruq emi baynana wa baynal qawmil fasiqin. Bizdi bölüp koygun. Bizdi bulu buzuku kavim menen bizdin ortabızdy bölüp koygun dep mananday Musa peygamber dua kılıverdi tugandar. Ne oldu? Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa alal qawmil fasiqin. Allah Taala aytdı, emi bularga aram kılındı deyt 40 yıl. Allah subhanahu wa taala demek Misir menen Şamdın ortasında örön var. Tih degen örön. Oşol öröndö bular 40 yıldı Allah Taala cazasın berip oşu kaldırıp koya turgan boldu. Uşu kılgandarına, nimetlarga şükür kılbay, Allah'ın buyruğuna atkarbay, paygambarga erçibey, sözüne kayaş aytıp, uşunday jaman aytkandyktan bularga jaza kanday 40 yıl uşul jerde sizlerge kalasыңар dep aram kılıp koydu. Yatihuna fil ard degeni bular tentip kalışat da, tentirip. Başlar aylanıp, gelesi olup, bular sarılap basışat, Misirge kaytayçı. Çarçaşat, jetken jerde uktaşat, sarılap dursa, qayerden başlasa oşol jerde eken da gayreleç. Uşintip 40 yıllar bular tentip kalat. Yatihuna fil ard. Musa peygamber aytadat, ökünbe, bul buzuku kavimga sen ökünbe dep, manaki Kur'an-ı Kerim'de bul ayat. İyi mi? Negizgi mekeni Bani İsrail'deki Şam bolçu, oşol jaka alıp çıkıp kelatkan Musa peygamber. Bul okuyanın süretün İbni Abbas radıyallahu anhuma jana İkrama radıyallahu anhular aytışat, mınday bolgan eken. Oşol wagtda Şam mamleket menen Baytul Muqaddas Amalika degen kavimnin kolunda bolçu eken. Oşolor biylep turgan eken, Amalika degen kavim. Alar Ad kavimdin bir butak bolgonduktan öte ele çoң bolgan eken, güçlü bolgan eken, jönüne dö bol, Jabbarin dep Allah Kur'anda aytýatkany, alar uşunday bir çoң güçlü döler bolgan eken de. Oşolor menen cihat kılganga Baytul Muqaddasты jengenge öküm berdi.
Musa aleyhisselam özünün qavmuna aytdı. Musa aleyhisselam Allah Taala'nın hükmünü atqarış üçün mınake Şam mamleketke jönödü. Baratqanda Baytul Muqaddasqa jetkende ayerde Iordaniyada bir darya var eken. Al жерден өтүp дүниөнүн эң bir eski шаары бар Ариха деген. Ал жерге жетип анан силер токтоп тургула деп Musa aleyhisselam Bani İsrail'den 12 kişini tandaydı eкен. 600 mingden bular 12 uru olgan. 12 urudan her birine jetekçilerinden birde kişini tandaydı eкен. Дағы силер жүргүлө деп ошол жака алып барды экен. Алар осы барып жөнөтөткенде Musa пайгамбар карап келгилечи Байтул Мукаддасты. Алар кимдин колунда, ал жердеги адамдар кимдер экен, алап алын карап келди деп мындайча айтканда разведкага жиберет экен. Ал баратса Амалика коомдун бир сакчысы кармап алыптыр. 12 теңеде бир колдо эле кармап Бадышанын алдына алып келиптир. Мынакей. Мыналар келген экен, не кылайлы деп кеңешип отурса, буларды өлтүрүп коюш керек десе, жок деп. Кыскасы акыры машвара болуп кеңешип, буларды кой берейли, жөн эле. Коомуна барып айтсын, биякта кимдер отурат экен. Ошол жактан эле жүрөгү түшүп калсын деп. Ана Musa пайгамбар барганда, Musa пайгамбар эмне болду десе, ушундай болду дейт. Буну силер сыр кылгыла, жашырын айтпагыла. Эгерде Бани Исраилга айтсаңар, булардын жүрөгү түшүп калат. Алла бизге чечим берген. Биз сөзсүз жеңебиз. Алла Тааланын уадасы бул. Бирок айтпай эле кое турла десе, болбой, onu айтып коет дагы, экөө гана айтпайт да. Эми айтып койгондон кийин эмне болот эми? Айтып койгондон кийин баардык ошончо азыркы сөздөр келип атат да. Биз барбайбыз, айланам, коркобуз, жок. Алла жазып койду, эшигине чейин баргыла, жеңиш бизде. Жок. Сен бара бер, Кудайың экөөң согуша бер. Биз ушул жерде отура беребиз деп, мына сөз ушул жерден чыгып атат да. Анан булар ушинтип барбай коет. Барбай койгондо Musa aleyhisselam ачуусу келип, анан азыркы дуаны буларга кылат да. Не болсоңор ошо болула деп туруп, кийин эми гарип Алла субханаху ва тааlanыкы ушундай окуя экен да. Булар барып болгондон кийин 40 жыл ушул жерде калат. Алла Таала жаза берем дей турган болсо, ага бир абакка салып, түрмөгө чекпек жок, жөн ачык эле майдан экен. Ачык эле майдан. Эч кандай бул забор повору деле жок. Алла Таала жаза берсе ушундай эле берип коет экен ачык майдандачы. Булар эмне болду ошол жерде? Бардыгы кыйналып кетти, 600 миң тең ошол жерде 40 жылдын ичинде бардыгы өлөт да. Бардыгы өлөт ошонун ичинде. Бардыгы өлгөндө дагы балдары туулган балдарда күнөө жок, алар калат. Бирок ошо 40 жылдын ичинде кантип жашайт? Жашаганда ошо бечара балдарга Алла Таала ырайым кылып, аларга үстүндө күн ысык, эчтеке жок. وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Алла субханаху ва тааля айтат, биз аларга көлөкө кылып берип койдук дейт. Булуттардычы кайерге басса ошондой кылат. Пайгамбардын дуасынан. Ман ва салва деген тамактарды берип койду. Ман деген тамак, ал ушундай бир шириндик экен, таттуулук экен. Эрте менен чөтеле дарактардан аларды жеп курсагы тойгон. Эч кандай булар тамак бышырып, чай кайнатып деген уарагерчилик деген буларда жок эле. Салва деген бөдөнө. Бөдөнөлөрдү болсо каалагандай кармап жей берет эле. Мынандай кылып койду. Суу сатык деди, Musa алейхиссаламга Алла Таала буйрук берди. Сен ургун ташты, ал жерден суу чыгат эле. Кыскасы айтканда, ошондой кылып жүрдү. Булар акыры барып эми окуяда Musa пайгамбар да ошол жерден өтөт. Харун пайгамбар биринчи өтөт. Андан кийин Musa пайгамбар өтөт. Баягы Бани Исраил 600 миң киши ошол жерден өлөт. Кийинки зуррияттар анан чоңойгондо, анан Юша пайгамбар аларды алып Байтул Мукаддаска барып, кайрадан анан колуна алат, Алла Тааланын уадасы толук аткарылат, жеңишти силерге беребиз деген, булар анан кийин жеңишет да. Кыска окуясы мынандай болгондо. Эми бул жердеги Musa алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Бани Исраил буну канчалык тажатты, канчалык кыйнаса дагы ошолордун бардыгына сабыр кылды. Алла Таала маны рахматына алсын дейт. Ярхамуллаху Муса, код узия би аксара мин хада фасабар. Алла Таала Musa алейхиссаламды өз рахматына бөлөсүн. Bundan da көп канча ыза жеткирилди, бирок сабыр кылды дейт. Ошонун бирөөсү Бани Исраил көзү менен көрдү. Фираундун зулумдугунан куткарылгандан кийин
ошол жерге барса болот эле, барбады. Мынандай чоң бир кесепетке айланды да буларчы. Жараткан Алла субханаху ва таала ушинтип мүмкүнчүлүктөрдү кайра берет экен. Болбосо анан Алла таала өзүнүн неаматын кайрадан тартып алат экен. Мынакей туугандар, демек бул жерден биз сабак ала турганыбыз, биз мусулмандар пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан эрчишибиз керек. Бадыр согушунда дагы пайгамбарыбыз аябай дуа кылып, кандай болот, не болуп атат деп, Микдат деген сахаба радиаллаху анху айткан эле да: «Я Расулалла, сиз ойлобоңуз, сиз эч качан ойлобоңуз, биз Бани Исраил Муса пайгамбарга айткандай сөздү айтпайбыз. Бар өзүң бар дагы Кудай экөөңөр согуша бергиле деп айтпайбыз. Биз сиздин оң жагыңыздан дагы, сол жагыңыздан дагы, артыңыздан, бардыгына биз сиз менен бирге болобуз» депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык сүйүнгөндөн жүзүнөн курсанчылык ушундай жаркырап турган экен да. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат, Микдат разиаллаху анхунун ушу сөзү Бадырдагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай колдоо көрсөткөн сөзү кандай гана деп аябай бир өлгөнгө чейин буну айтып жүрдү. Өлгөнгө чейин ушуга сыймыктанып жүрдү. Ошондуктан Муса алейхиссаламдын коому «Фадхаб анта ва раббука фақатила иннаха хуна қаидун». Өзүң Роббуңа көңөр барып согушайлы, биз отура беребиз деди. Алла тааланын тарабынан да жаза ушундай болду. Отурасыңар, эми мына 40 жыл отурула деп койду да. 40 жыл өзүнө жараша жаза болду. Отурабыз деди эле, отурганыңарга жараша мынакей жаза болду. Ошол жерден 40 жылда бардыгы түгөнүп, өлүп бүтүп кетти. Жараткан Алла таала баарыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан ээрчигенге тоофик берсин. Мынандай бир сабактар. Алланын неаматын көргөндөн кийин Алла тааланын буйругун аткарыш керек.